Дүйнө жүзүндө гендердик, анын ичинде үй бүлөлүк зордук зомбулук темасы жыл сайын өтө актуалдуу көйгөйгө айланып бараткандыгын көрүүгө болот. Тилекке каршы кыргыз коомчулугу да бул көйгөйдү башынан өткөрүп жатат. Статистикалык маалыматтарга таянсак, 2019-жылы Кыргызстанда үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылгандардын жалпы саны 6145 болсо, алардын ичинде 5752 эркектер тарабынан жасалган, 393 аялдар тарабынан болгон. Гендердик зомбулук бул адамга кандайдыр бир физикалык, экономикалык, психологиялык же сексуалдык зыян келтирүү, адамга каршы зомбулук кылуу, адамдын укугун бузуу кылмыш болуп эсептелет. Азыркы убакта Бириккен Улуттар Уюму гендердик зомбулук менен күрөшүү аракетин көрүүдө. Мен Кыргызстанда балдарга карата жасалган татаал мамиле жана зордук зомбулук жөнүндө айткым келет. Балдар көбүнесе мектепте курдаштары тарабынан басынтып, опузалаган учурда мектепке барууга баш тартышат. Чындыгында Кыргызстанда балдарды зордук зомбулуктан коргоого мыйзам бар экендигин алар билишпейт. Балдар айланасындагылардын басымынан улам, зордук зомбулук болгон учурлар тууралуу эч кимге айтпайт же айта алышпайт. Кээде мунун натыйжасында окуучулар арасында өз өмүрүн кыйган учурлар катталууда. Андыктан мен бардык ата-энелерге, чоң адамдарга кайрылат элем. Биз дайыма чоңдордон жылуу мамилени, мээримди, камкордукту күтөбүз. Гендердик зомбулук бул маселени кеңири алкакта карашыбыз керек. Бул үй бүлөнүн эле көйгөйү эмес, бүтүндөй коомдун илдети. Анын келип чыгуу себептери бир нече болушу мүмкүн. Алсак, билимдин жоктугу, материалдык жактан жетишпегендик, мыйзамдардын иштебегендиги. Бактылуу үй бүлө бул камкор ата, бактылуу аял заты, бактылуу эне, бактылуу мамлекет демек.